Саламатсыңар балдар. География сабагы. Биз сиздер менен литосфераны окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы тоотектери минералдар. Сабактын максаты тоотектер жана минералдар менен таанышуу. Логикалык тапшырма. Ашыкчаны табыңыз. Атмосфера, литосфера, гидросфера, экватор, биосфера. Бул жерде кайсы сөз ашыкча болуп саналат? Туура балдар. Экватор географиялык кабыкка тиешеси жок, туурабы? Жер кабыгы мантия, меридиан, тышкы ядро, ички ядро. Кайсынысы бул жерде ашыкча? Туура балдар. Меридиан ашыкча. Анткени бул жерде литосферанын ички түзүлүшү жөнүндө сөз болуп жатат. Океан кабыгы Урал, Гималай, Альп, Кавказ. Бул жерде океан кабыгы ашыкча. Географиялык диктант. Жердин таш катмары бул литосфера. Жер кыртышынын тегинде пайда болгон жана суу буусу жана газдар менен каныккан эриген жылындуу тыгыз масса бул магма. Литосферанын эң жогорку бөлүгү. Бул жер катмары. Жер титирөөлөрдү изилдеген илим. Бул сейсмология. Жер кабыгында 3 катмар кайсы? Бул ядро, мантия жана жер кыртышы. Азаматтар балдар. Бүгүнкү сабактын планы. Жер кыртышынын курамы, магмалык тоотектер, чөкмө тоотектери, метаморфизм тоотектери, биздин аймактын тоотектери жана минералдары. Тоотектердин жана минералдардын мааниси. Жер кыртышынын баардык катмары, касиеттери, курамы жана келип чыгышы боюнча айырмаланган ар кандай тоотектеринен турат. Тоотектери бул бир же бир нече минералдан турган табигый дене. Жер кыртышынын бүткүл калыңдыгы ар кандай тектерден турат. Тоо татаал түзүлүшкө ээ. Анын курамына бир нече минералдар кирет. Минералдар катуулугу, тыгыздыгы, түсү, жаркыроосу, температурасы жана башка касиеттери менен айырмаланат. Минералдар бул табигый дене. Химиялык курамы жана физикалык касиети боюнча бир тектүү. Жер кыртышынын 80%-ын 3 химиялык элемент түзөт. Бул кычкылтек, кремний, кальций, алюминий. Ал эми 18%-ын темир, магний, кальций, натрий жана калий түзөт. Химиялык элементтердин табигый бирикмелери минералдарды пайда кылат. Илим, петрография. Бул тоотектер жөнүндө илим. Петрос — таш, графия — сүрөттөр. Балдар, сөзсүз түрдө буларды дептериңизге жазып алыңыз. Минералогия. Бул алардын физикалык касиеттерин жана мүнөздөмөлөрүн изилдөөчү минералдар жөнүндө илим. Геология. Жердин өткөн тарыхын изилдөөчү илим. Тоотектери магмалык, чөкмө жана ошондой эле метаморфизмдүү болуп бөлүнөт. Чөкмө тоотектерине балдар, булар майда бөлүкчөлөрдөн түзүлгөн тектер кирет. Валун, галька, гравий, кум, кумдук лёс, чопон.
Химиялык бул таш тузу кирет. Органикалык заттардын бул акиташ, чымкөң, таш көмүр, бор кирет. Метаморфизмдерге бул кварцит, кристалдык сланец, гнейс, мрамор кирет. Магмалыкка гранит, андезит, базальт, вулкандык туф кирет. Магмалык тектер булар муздап катып калганда магмадан пайда болгон тектер. Алар терең жайгашкан жана жер кыртышына чыккандар болуп бөлүнөт. Бул жер кыртышына чыккандар базальт, андезит, липарит жана пемза. Ал эми терең жайгашкандарга бул габро, диорит жана гранит кирет. Мынакей балдар: габро, гранит, базальт. Булардын бардыгы балдар магмалык тоотектерге кирет. Магмалык тоотектер жердин ички катмарынан атылып чыгат. Магманын катып калышынын натыйжасында пайда болот. Магма латын тилинен которгондо коюу или эшкек. Бул жердин түпкүрүндө балкып пайда болгон көлкүлдөгөн оттуу масса. Магмалык тоотектер курулуш материалдары бул туфтар, лабрадорит, жылмалоочу, жылуулукту сактоочу материалдар катары колдонулат. Чөкмө тоотектер булар кандай болуп бөлүнөт? Демек, органикалык жана органикалык эмес болуп бөлүнөт. Чөкмө тоотектер суунун, мөңгүлөрдүн аракетинин натыйжасында океан, деңиздердин алаптарында агындылардын чөгүүсүнөн пайда болгон тоотектер. Демек, алар тоотектерди жана минералдарды жок кылуу учурунда ошондой эле тиричилик активдүүлүгүнүн же организмдердин өлүшүнүн натыйжасында да жер бетинде пайда болот. Чөкмө тоотектер эки топко бөлүнөт. Бул органикалык жана органикалык эмес. Органикалыкка бул көмүр, акиташ, бор кирет. Органикалык эмеске бул химиялык гипс, туз, кум, пемза жана чопой кирет. Акиташ, кум, таш тузу жана туз. Байкаңыздар сүрөттү. Органикалык тоотектер бул күйүүчү органикалык тектер: көмүр, мунай, торф, күйүүчү сланец жана деңизден чыккан тоотектер. Бул акиташ, бор, кумдук кирет. Метаморфизм тоотектери. Метаморфизмдик бул метаморфоз бул бир тектен экинчи текке айлануусу. Чөкмө жана магма тектердин жердин ички катмарында ысык температуранын жана жогорку басымдын негизинде өзгөргөн тектер. Баштапкы тектердин курамынын же касиеттеринин өзгөрүшүнүн натыйжасында пайда болгон тоотектер. Бул кварцит, гнейс, чополуу сланец жана мрамор. Чоподон чополуу сланец, акиташтан мрамор, кумдуктан кварцит, граниттен гнейс. Бунун бардыгы метаморфизм тоотектерине кирет. Тоотектеринин айлануусу. Литосферада жер кыртышын түзгөн тоотектер заттардын айлануу процессинин негизинде пайда болот. Схемада көрүнүп тургандай, жанар тоо атылганда жер үстүнө атылып чыккан тектер бир жерден экинчи жерге жылат. Күндүн энергиясынын таасири алдында тышкы күчтөрдүн негизинде талкаланып, үбөлөнмө чөкмө тектерге айланат.
Алар жердин тереңдиги жогорку температуранын таасири алдында метаморфизмдин тектердин касиетине ээ болот. Литосфера тоо тектерден туруп, андагы жер кыртыштарынын түзүлүшү боюнча айырмаланып турат. Демек, балдар, күндүн энергиясынын астында литосфера, жер үстүнө атылып чыккан тектер, демек алар магма метаморфизмделген тоо тектерге жердин ички энергиясына алдында турабы? Жана ошондой эле жер үстүнөн атылып чыккандар булар чөкмө тектер, алар метаморфизмдеги тоо тектерине айланат. Андан тышкары жердин ички энергиясы менен магма жер үстүнө атылып чыккан тектер болот. Эмне үчүн тоо тектери ар кандай касиетке ээ жана белгилүү жерлерде гана жайгашкан? Алардын ар түрдүүлүгү алардын кайда жана кандай шартта түзүлгөндүгүнө, башкача айтканда, келип чыгышына байланыштуу. Тоо тектерди жана минералдарды пайдалануу бул курулушта, өнөр жайда, медицинада, косметологияда, илимде, технологияда, аскер өнөр жайында колдонулат. Балдар, демек, биз сиздер менен литосферанын жана ошондой эле тоо тектеринин курамы менен тааныштык. Литосферанын түзүлүшү өтө татаал. Ал түрдүү чоңдуктардагы блоктордон турат. Сиздер менен окууну улантабыз. Азыркы тема жалпылоочу сабак географиялык катмар. Сабактын максаты алынган билимди жалпылоо жана бекемдөө. Бири-бири менен өз ара аракеттенишүү жер шарларга географиялык катмарды түзөт. Бул атмосферанын төмөнкү кабыгы, гидросфера, литосферанын үстүнкү кабыгы жана биосфера. Географиялык кабыктын билимдиги суунун органикалык жана минералдык заттардын айланышы менен камсыздалынат. Географиялык катмардын эң маанилүү касиети бул анын бүтүндүгү. Анын чөйрөлөрүнүн бири өзгөрсө, башкалардын баардыгы өзгөрөт. Географиялык зоналуулук бул экватордон уюлдарга жана төмөн жактан чукуларына чейинки табигый компоненттердин өзгөрүшүндө көрүнгөн географиялык катмардын касиети. Географиялык катмардын өнүгүшүндө 3 этапты бөлүүгө болот. Алар геологиялык, биогендик жана антропогендик. Геологиялык бул 4570 миллион жыл мурун пайда болгондугу, материктердин жана океандардын пайда боло баштагандыгы. Биогендик бул 570 миллиондон 40 миң жыл мурун заманбап суу жана аба катмарларынын пайда болушу, жашоонун өнүгүшү тест темп менен жүрдү. Антропогендик 40 жыл мурунку күндөн бүгүнкү күнгө чейин адамдын пайда болушу жана таасирдин туруктуу өсүшү. Жер шарындагы эң чоң табигый комплекс кайсы? Туура, балдар, бул географиялык кабык. Географиялык кабык литосферадан, гидросферадан, биосферадан турат. Муссондордун пайда болушун географиялык катмардын кайсы касиети аныктайт? Заналдуулук, ритмдүүлүк же бүтүндүкпү? Туура, балдар, бул муссондордун пайда болушунда ритмдүүлүк. Белгилүү бир аймакта өз ара байланышкан жана ажырагыс компоненттер тутуму эмне деп аталат?
жаратылыш комплекс деп аталат. Туура балдар. Географиялык катмардын компоненттеринин ортосунда эмне болуп атат? Туура, зат жана энергия алмашуу. Адам тарабынан өзгөртүлгөн табигый комплекстер эмне деп аталат? Туура балдар, антропогендик деп аталат. Балдар, ушуну менен сабак аягына келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.